Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 28 сабак, 3-бөлүм. Ата тарбиясы. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Урматтуу угармандар, эсиңиздерде болсо номер 26-27 сабактарда 1-2 бөлүмү берилген. Ал эми азыр сиздер ата тарбиясынын 3-бөлүмү менен тааныша аласыздар. Сабак даярдоо үчүн атайын үй, стол, стул, китеп койчу текче жасап берген эле. Биз атам, апам ал үйдү мектепкана дечүбүз. Ошол үйдө сабак даярдачубуз. Атам билим тарбияны көптү көргөн, билген, өмүрү өрнөк адамдардан да алууну көп айтар эле. Уулум, көптү көргөн өткүр, бийик адамдар менен бирге бол, сөзүн ук, жүрүш турушун, мамилесин үйрөн дечү. Атам азыр бала болуп калыптыр, алда мени өз алынча сүйгөнү. Адам тааны, инсан тааны, эл тааны, жер тааны, сени дагы эл таанысың деп кулагыма койчу. Гимназияда эксперименталдык инсан таануу сабагын киргизүүмө да атамдын ушул сөздөрү себеп, түрткү болсо керек. Өзү да тажик, кыргыз, өзбек элинин арасынан тааныш тамырлары көп эле. Эл ичинде эл сыйлаган көп адамдарды таанычу. Аларга жакшы урмат, сый менен мамиле жасачу. Ал адамдар чоң кызматтагы адамдар деле эмес, атам айтмакчы, кара чапан адамдар эле. Бирок элдин ажатын ачкан эл адамы деп көп айтаар эле. Атам ар бир ишти, өнөрдү керек эмес убагында сурап көрүп, үйрөнүп ал, керек болгондо билбей, таппай каласың деп айтчу. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей, баардык ишти үйрөнгүлө дечү. Ат, эшекти да, мотоциклды да, машинаны да айдоону үйрөн. Мүмкүн болсо, самолетту да айдап үйрөн деп тамашалап айтып калчу. Тириликте жөнөкөй ишти жасоодон уялба. Мисалы, мал кароо, шыпыруу жана башка иштер. Пас иш кылуудан, элге уят иш жасоодон этият бол деп көп айтчу эле. Ар бир иштин өз кийими, жарак жабдыгы болушу керек. Ошондо иш жакшы болот дечү. Качан көрбө атамдын жумуш кийими даяр турчу. Жумуш кийимиңди кийип жүрүүдөн уялба деп айтаар эле. Бирок ошол жумуш кийимдерди да таза кийчү. Далбыратып кийбе, баары жарашыктуу болсун дечү. Атам бизди шаарга, тоого, жайлоого, ар убакта саякатка алып барат эле. Тоону, арчаларды, сууларды көрсөтүп, суктанып, табиятты сактагыла дечү. Кооз жерлерде, шибер чөптүн үстүндө олтуруп, уламыш легендаларды айтып берчү. Ар жылы үй бүлөбүздү чоң машинага салып, Төө жайлоосуна алып барып, эс алдырып келчү. Ошонун баары бизди табиятка таазим кылууга, кооздукту байкап, баалоого үйрөттү. Урматтуу угармандар, ушул жерден мен дагы өзүмдүн ой пикиримди кошумчалай кетсем, атадан жакшы туулса, элдин туусу болот дегендей, Маматкул атанын тилеги орундалды. Уулум, адамдар сенден береке тапсын. Адам тааны, инсан тааны, эл тааны, жер тааны, сени дагы эл таанысың деген аруу тилеги орундалып, бүгүнкү күндө улуу устатыбыз Гапыр агай элдин купулуна толуп, агартуу тармагында ополтоодой эмгекти жаратты. Жашоодогу эң чоң күрөш инсан тарбиялоо күрөшүндө агай бир топ эмгектерди жаратып келе жатат. Агайдын методикалары, акыл эмгегинин маданияты китеби түрк жана англис тилдеринде которулуп, бир эле Кыргызстанда эмес, чет өлкөлөрдө да колдонулуп келе жатат. Демек, жаңгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дегендей, агайга бир эле атанын эмес, жалпы элдин батасы тийди. Маматкул атанын тилеги орундалды деп ишенимдүү түрдө айта алам. Урматтуу замандаштар, Маматкул атанын даанышман ойлору менен музыканын коштоосунда тааныша аласыздар. Анын жолунан басып кетип кармап калам колунан, жолго чыксаң менден корккон атамдын,
Armağa süyüsüne joluğam. Alыс ketken kulunun karamen, ay atake tanıyalmay turasın. Oldun elim sen sakılamalım, verelim karegimdin kuvatı.